Ассаламу алейкум, урматтуу жакшылар, жакшы адамдар. Мен YouTube каналыма кош келипсиздер. Бүгүн биз сиздер менен бир абдан бир маанилүү, ар бир адамдын жашоосун балким түп тамырынан бери өзгөртө турган бир чоң бир маселе жөнүндө, бул жашоонун баардыгыбыз эле билген бир мыйзамы тууралуу, жашоонун мыйзамы тууралуу сүйлөшөлү деп атабыз. Анда эмесе сөздү алыстан кайрыбастан түз эле тоо кетеринен баштайлы. Акыркы убактарда сиздин жашооңузда эмнелер болуп жатат? Балким бүт баары сонундур, бүт баары супердир. Ишиңиз жүрүшүп, чөнтөгүңүз акчага толуп дегендей, үй бүлөңүздө баары жайында болуп, баары тим эле укмуштур. Ичиңизден аттыңай ушул бактылуу көз ирмем, ушул мезгил эч качан бүтпөс экен, улана берсе экен деп өзүңүзчө мындай бир самап жаткандырсыз. Же балким ушунун тескерисинче жашооңузда кыйынчылык келгендир, оорчулук болуп аткандыр, башыңызга бир оор күн түшүп калгандыр, карыздар, насыялар туш тараптан кысып, аргаңыз кетип, жумуштарыңыз дагы дурус болбой, же жакын адамыңыз менен түшүнүшпөй, айлаңыз кетип, дубалды сүзгүлөгөндөй бир туңгуюк акыбалга бир келип калгандырсыз. Бул туңгуюк жолдор качан бүтөт экен? Неге ушинтип менин эле жолум тосула берет? Неге ушинтип менин эле жолум болбойт деп өзүңүзгө өзүңүз суроо берип жаткандырсыз балким. Балким ичиңизден кайгырып, түтөп, атүгүл Кудайга таарынып атсаңыз керек. Неге ушундай болуп калды деп. Эми кандай акыбалда болсоңуз дагы азыр сиз мени мүмкүн болушунча кунт коюп угуңуз. Эгер сиз бүгүн ушул видеону, ушул тасманы көрүп аткан болсоңуз, демек бул кокустук эмес. Жашоодо мындай кокустук болбойт. Ар нерсе жөн болбойт. Мына ушул видеодон кийин сиз өзүңүздүн акыбалыңызга такыр башкача көз караш менен карап каласыз деп 100% кепилдик бере албайм албетте, бирок кандайдыр бир нерсе бир жан дүйнөңүздө бир ойгонушу мүмкүн. Анткени мына ушул ааламдын, биз жашаган дүйнөнүн эң башкы, эң бир өзгөрүлгүс бир мыйзамы бар экен да. Ал мыйзам кандай мыйзам билесизби? Бул дүйнө улам өзгөрүүлөрдөн турат деген мыйзам, жалпак сөз менен айтканда. Баардыгы өзгөрөт. Баары кыймылда болот. Бүгүн мисалы үчүн ылдый кулап аткан нерсе эртең жогору, бийик көтөрүлөт. Бүгүн чокуда турган нерсе эртең ылдый кулайт. Бул могу жаратылыштын, жаратып койгон табиятынын деми, мындайча айтканда жүрөк каккан бир согуусу ушундай. Демек бул жашоонун өзү ушундай экен да. Келиңиздер бүгүн мына ушул жашоонун, Аллах Таала жаратып койгон жашоонун мыйзамын түшүнүп, ошол жашоонун ак кара сызыктарынан кантип аман эсен, залал тартпастан, зыян тартпастан кайра утуш менен өтүүнүн сырларын бир түшүнүүгө аракет кылабыз. Чогуу түшүнөлү ошону. Биздин ата бабаларыбыз, биз кыргызбыз да. Ошо биздин байыркы ата бабаларыбыз, байыркы акылман адамдар бул табиятка, жаратылышка абдан терең байкоо жүргүзүшкөн. Алар баам парасаты менен байкап көрүшсө, дүйнөдөгү баардык нерсе бирине карама каршы. Бирок ошол эле учурда бир-бирин толуктап турган эки бир чоң күчтүн негизинде жашайт экенин алар мындай өзүнүн баамы менен баамдашкан экен. Биздин ата бабалар. Мына карап көрсөңөр. Күн бар, түн бар, жарык бар, караңгы бар. Ысык бар, суук бар. Эркек бар, аял бар. Жумшак нерсе бар, анан катуу нерсе бар. Кыймыл бар, анан
меміреген тыныштық бар. Бұл екі башқа күч, екі башқа контрасттық нерсе еш қачан бір-бірі менен соғышпайды. Алар бірін-бірі айланып, бір-бірін қуып жетіп, анан бір-біріне айланып кетишет экен. Анан бір-бірін толуктап турушат экен. Мисалы, түн ортосу келгенде, түн ортосу болгондо, караңгылык өзүнүн туу чокусуна жеткенде эмне болот? Дароо таң ата баштайт. Үрүл-бүрүл болуп. Ал эми күн чак түш болуп, күн чак так төбөгө келгенде, ал жарыктын эң жогорку чегине жетет да, мындайча айтканда. Анан убакыт акырындап баягы жарык болуусунан кайтып, кайра күйгүнгө, түнгө карай жыла баштайт экен. Эми иштин өзөгү, мазмуну мына ушунда. Биз адамдар мына ушул жашоонун жөнөкөй эле сыяктанган мыйзамын биз унутуп коет экенбиз. Биз жашообуз дайыма күн болуп жаркырап эле тура беришин каалайбыз. Биздин табиятыбыз, напсибиз өзү ошондой экен. Дайыма жашообузда ийгилик, дайыма кубаныч, дайыма жашообузда байлык болсо дейт экенбиз. Анан эле ал жарык көпкө уланбайт. Жашообузга түн кирет. Анан кийин жаныбызды сабап, эмнеге ушундай деп кайгыга батабыз. Чындыгында бул өзгөрүү мыйзамы, бул өйдө төмөн, бул жашоонун бирде ойку, кайкы болушу, бул ыйык китептерде дагы так жазылып коюлган. Мына мисалы үчүн Кур'ан-ы Каримдин Али Имран сүрөсүнүн 140 аятында жараткан Аллах Субханаху Тааля мындай дейт. Мааниси мындай. Биз дейт, биз бул күндөрдү мындайча айтканда ийгилик менен жеңишти, кубаныч менен кайгыны дейт. Адамдардын арасында кезектештирип айлантып турабыз дейт. Аяттын мааниси ушундай да. Карап көрүңүз, баамдап көрүңүз. Кандай таамай, ашык кеми жок так айтылган. Жашоо бир орунда турбайт, баары айланып, алмашып турат. Кыргыздын бир керемет сөзү бар. Мындай күлүп келген кайгынын ыйлап келген кубанычы бар дейт. Карагылачы. Күлүп келген кайгынын ыйлап келген кубанычы бар дейт артында. Бул сөздүн мазмунун бир тереңдигин карап көрсөк, бул жөн эле сооротуу же мындай жубатуу эмес, бул математикалык тактык менен айтылган бир мыйзам, так нерсе. Сиздин жашооңузда, сиздин башыңызга келген оор бир кара бир сызык, черная полоса деп коет го. Эң оор түн бул сөзсүз түрдө алдыда ачуу таңдын белгиси. Анткени түн болуп тура бербейт да. Эгер тескерисинче сиз азыр ашыкча эле бир ийгиликке, бардарчылыкка, байлыкка мас болуп жүргөн болсоңуз, эртеңки күнү ылдый кулай турган бир сыноого, кыйынчылыкка даяр болушуңуз керек деген сөз. Мына ушул жашоо мыйзамын биздин кыргыздар, биздин көчмөн кыргыздар кантип түшүнүшкөн? Көчмөн эл, көчмөн кыргыздар табият менен кошо жашаган, эриш аркак болуп. Кыргыздар мына байыркы жашоосун карап көрүңүз, эмне кылышкан? Ал отурукташкан калк болгон эмес, алар тиги жайлоого чыгышкан. Жайлоо маалы бул активдүүлүк, бул өсүү, жылдын бир жылуу маалы, малдын семирген учуру. Анан күз келип, кыш түшкөн. Бул деген суук болуп, баягы жылуу кездегидей активдүүлүк болбостон басаңдап, тыным, пауза өкүм сүргөн. Башкача айтканда жашоонун басаңдашы. Кыш келип калганда эми кыргыздар, ой кудай, эми кыш келип калды,
Баары бүттү, эми эмне кылабыз? Эми ысык болбо, жай келбейт деп ыйлактаган эмес да. Алар кышка алдын ала даярданышкан. Кыш келе турганын билишип, алдын ала кам көрүшкөн. Анткени кышы жок, кышсыз бул жаз келбестигин билишкен. Кыргызда дагы бир сонун макал бар. Колдо бар алтындын баркы жок деген. Эми бул эмне деген сөз? Бул биз кээде колдо бар нерсени, колдо бар мүмкүнчүлүктү баалабайбыз. Кутубуз колубузга конуп турганда кээде дарыдалактап бейчекке чачкылайбыз туш тарапка. А эгерде баары жок болуп, айлабызды таппай калгандачы? Анда да башкача болот түшөбүз. А негизи ошол жанагы турмуштун түпкү мыйзамын түшүнгөн акылдуу, паам парасаттуу, акылман инсан жашоонун баягы бирде өйдө, бирде төмөн оош кыйышында өзүн кандай алып жүрүүгө тийиш. Эки негизги эреже бар экен. Биринчи эреже жашооң өйдөгө карай, өйдөлөп, ооматың ашып ташып атканда өтө сак болушуң керек экен. Көп кетпе. Жөнөкөй бол жана бөлүш. Жараткан сага өзүнүн казынасынан бердиби? Сен аны өзүмүкү, меники дебей бөлүш. Же болбосо ар кимибиз эми ар кандай бизнес кылабыз, азыр бизнестин заманы, бизнесмендер көп. Бизнесиңиз жүрүшүп кетти. Акча тим эле суудай агып атат. Ушундай бир жата берсеңиз деле ишиңиз жүрүшүп атат. Аяктан акча, бияктан акча түшүп эле атат. Суудай агып атат. Көпчүлүк адамдар ушундай болуп турганда баягы айтып калышат го, мындай боп кеткенде деп. Ошол боп кеткенде чоң ката кетиришет экен да. Ошол боп кеткендер, иши жүрүшүп кеткендер, болуп кеткендер, байып сайрап кеткендер, мунун баардыгы менин кыйындыгымдан, мен кыйынмын, мен ушундай баймын, бизнесменмин, бизнестин жолун билем, бул байлык түбөлүккө меники деген сыяктуу бир ойлошот да. Досторун унутуп калышат, баягы мамилелешип жүргөн досторун унутуп калышат. Анткени алардан мага пайда жок. Баягы мамиле кылып эле жүргөн жакындарына мындай текебер карап баштайт. Алар жашоонун толкуну ушул азырда бир бийиктикке, туу чокусуна жеткенин, бул бир гана этап экенин алар унутуп коюшту. Ушул жерден бир хадис келтирейин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бир төсү бар экен. Адба деген ушундай ат менен чакырчу экен ал төсүн. Ошол Адба деген төсү ал абдан мындай бир бат журкап, күлүк болуп, жарышта эч бир төө анын төсүнөн ашып өтө алчу эмес экен. Анан күндөрдүн бир күнүндө бир баягы көчмөн, араб, бедуин деп коебуз го. Ошол бедуин өзүнүн жаш төсү менен келет дагы жарышка коюп, жарышта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын төсүнөн озуп кетет. Анан бул окуя берки сахабаларга катуу тиет. Алар муну көрүп аябай капалана түшүшөт. Сахабалардын бул акыбалын көргөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям алардын көңүлүн тынчытып, бул дүйнөнүн акыйкатын түшүндүрүү үчүн мындай бир сөз айтат. Мааниси ушундай эми. Бул дүйнөдө дейт, эмне гана өйдөгө бийиктикке көтөрүлбөсүн, Аллах субханаху ва таала жараткан аны кайра төмөн түшүрүүнү өзүнө милдет кылып койгон деди. Башкача айтканда, бул Аллахтын мыйзамы экен. Бул дүйнөдөгү эч бир нерсе, байлык, бийлик, атак-даңк, сулуулук же мындай күчтүүлүк, күч-кубат, бул алардын эч бири түбөлүктүү эмес. Адам баласы канчалык бийиктикке чыкпасын, баары бир ал бийиктик убактылуу экен, түбөлүктүү эмес экенин билип, анчалык көкүрөк кага бербеши керек.
Бул мыйзам адамдарга, инсандарга гана эмес, жандуу, жансыз бардык мал мүлккө, атүгүл доорлорго, замандарга дагы, падышачылыктарга дагы, императорлорго дагы тиешелүү экен да. Мындай бийик болуп эле, ушундай эле алгыр болуп эле, күчтүү болуп эле, баарын кырып жоюп эле тура бербейт экен мындай чокуда. Бардыгы кезек менен алмашып турат экен. Эгерде сен бийликке, байлыкка жетип көп кете турган болсоң, текеберленип, манчыркап кете турган болсоң, жашоонун өзүнүн эле мыйзамы бар. Ошол мыйзамы сени сөзсүз чокуда турган жериңен ылдый акырын түшүрүп коет деген сөз. Ошондуктан өйдөдө жүргөндө, бийикке чыкканда, кыргызда сөз барга, эсиң барда этегиңди жаап деген. Этегиңди жаппасаңыз, төмөн карай кулаганда абдан катуу кулайсыз. Өтө катуу кулайсыз. Адамдын жашоосу ар кыл. Кээде ушундай бир учурлар болот. Айланаңдын баары эле кыйрап аткандай болот. Аракет кыласың, мээнет кыласың, намазыңды окуйсуң, адал жүрөсүң, адал иштейсиң, адамдарга жакшы мамиле кыласың. Куранда эмне айтылса, хадистерде эмне айтылса, ошондой жүргөнгө аракет кыласың, ак мээнет кыласың. Бирок ишиң жүрүшпөйт. Ар кыл вариантты кылып көрөсүң, бирок бүт баары туңгуюк. Мына ошондой кыйын учурда адамдардын көпчүлүгү депрессияга түшүп, менин жашоом бүттү деп кол шилтеп коюшат. Бирок сизге эгер ошондой бир оор кырдаалдар, оор кыйын кырдаалдар келген болсо, башыңызга түшкөн болсо, эсиңизге тутуңуз, сыноо артынан сыноо болуп, кыйынчылыктын түшө турган жерине түбүнө түштүңүзбү? Бир нерсени унутпаңыз. Биз кыйынчылыктын эң түбү деп атпайбызбы? Эң түбүнө жеткен нерсенин андан ары бара турган жери жок. Анткени эң түбү дебедикпи? Түбү жок. Жетер жерине жетип, кургуйдун эң түбүнө түшүп болдуңуз. Анын артында эми бир гана жолу калды. Ал түшөрүн түшүп болду, түбүнө жетти, эми ал кайра өйдө көздөй бийиктешүү жол. Куранда дагы бир сүрө бар. Шарх сүрөсү, Аш-Шарх сүрөсү. Анын 5-6 аяттарында ушундай бир маани айтылат экен. Аллах субханаху ва тааля ушул жагдай тууралуу ушундай бир керемет бир убада берген, ант берген. Убада берип айтып атат. Мааниси мындай. Акыйкатта дейт, чындыгында дейт, кыйынчылык артынан жеңилдик келет дейт. Бул ошо 5-аятында айтылып атат, андан кийинки аятта, 6-аятта айтылып атат. Кайра эле ошол маанини кайталап атат. Жогоруда айтылган маанини экинчи жолу кайталап атат Аллах субханаху ва тааля. Чындыгында кыйынчылык улай жеңилдик келет дейт. Убада менен айтып атат. Демек, башыңызга келген оор күн, кыйын күн бул баары бир артта кала турган, өтүп кете турган убактылуу сыноо. Караңгылыктын эң жетерчеги, эң бир коюуланган учуру бул таң атарга аз калгандагы убакытта, туурабы? Ошондуктан мунун маанисин түшүнүш керек да. Караңгы болгондон кийин ал караңгы болуп тура бербейт, баары бир таң атат деп. Эми келиңиздер муну мындай түшүнүктүү болуш үчүн бир реалдуу турмуштук окуя менен мен түшүндүрөйүн, аракет кылайын. Менин бир тааныш инилерим бар эле, инилеримдин бири, эми атын айтпай эле коеюн. Мындай жөн эле бир айтып коелу, мен Азамат деп. Атын өзгөртүп айтайын. Мындан бир топ жыл мурда ошол Азаматтын жолу мындай ачылды да аябай. Аябай болуп кетти. Аллах Таала берди да берчүсүн. Бир бизнестин бир жолун таап,
көптөгөн бизнестин бир жолун таап, ыгын таап, тез эле байып кетти. Үй алды, кымбат машинелердин түр-түрүн минип көрдү. Анан бирок ошо байыганда анын негедир мүнөзү өзгөрө баштады. Мурда башкача жигит эле, кийин башкача боло баштады. Баягы мамиледе жүргөн эски достору чалса, айтып коет экен: "Досум, менин убактым жок" деп. Жооп бербей коет экен. Бой көтөрүп, достору эмне болуп калыптыр? Ата-энесинин дагы сөздөрүн мындай бир ушу дагы сөзбү дегендей кылып, ушундай мүнөзү өзгөрө баштаптыр да. Ата-энесинин сөзүн да анча-мынчасын укпай калыптыр. Мен өзүм билем да, силер бизнестин бысын түшүнөсүңөрбү? Бул мындай болот, бул тигиндей болот деп корсулдап дегендей. Ушундай чалчаңдап калыптыр да. Анан демек ал ойлоду да, баягы биз сүйлөп аткан жашоонун, ушул табияттын мыйзамы бар. Жаз, жай мезгили. Кулпуруп эле, ысык болуп эле, мөмө-чөмө дүркүрөп, өсүп, төгүлүп, ушундай түбөлүктүү болот деп ойлоду да. Жашоодо ошо жаз менен жай эле болуп тура берет го деп ойлоду да, жанагы бизнеси тим эле аябай болуп кеткенде. Бирок бул табияттын, бул дүйнөнүн мыйзамы баары бир өзүнүкүн берген жок. Ошол мыйзам ишке кирди. Баягы рынок өзгөрдү. Жанагы жигиттин партнерлору, өнөктөштөрү дейбизби, алдап кетти, пендечилик кылышты. Кыскасы 2 жылдын ичинде жанагы тааныш иничек Азамат деп койдук го. Ошол Азамат банкрот болду. Баягы кычыраган машинелери карыздарга кетти, үйлөрүн сатты. Мындайча айтканда, ал жигит жашоонун жайын, жазын бүтүрүп, анын өмүрүнө кыш келди. Анын жашоосуна түн келди. Бирок биринчи жарым жылда абдан кыйналды. Тим эле эч кимди көргүсү келбей, мындай жанына киши жолоткусу келбей калды. Анткени ошол өзүнүн акыбалын башкалардан көрдү, баарына таарынды, тагдырынан наалыды. Ал өзүнүн ошол абалын мындай өлүм катары көрдү да, болду, мен жок болдум деп. Бирок бир күнү ошол дааватка чыгып жүргөн, 3 күндүккө, 40 күндүккө чыгып жүргөн ошол дос балдар аны менен жолугуп калат да, анан сырдашат. Тууган, дос, сен азыр бул өлгөн жоксуң. Баары бүткөн жок. Жараткандан үмүттү үзбө, Аллах субханаху ва тааладан үмүттү үзбө. Сен болгону азыр кыш мезгилиндесиң. Дарактар дагы кышында жалбырагын төгүп, мындай бүт баары жылаңачтанып, куурагандай арбайып, тарбайып, бутактары мындай сөлөкөт болуп, ошондой көрүнөт го. Бирок ал дарактардын тамыры тирүү. Ал ошол тамырына күч топтоп атат кышында. Тууганым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир керемет бир хадиси бар. Ал хадисте момундай келет: мусулмандын акыбалы таң калыштуу. Кандай акыбалга түшпөсүн, мусулмандын акыбалы таң калыштуу. Мусулмандын ар бир кылган иши ал үчүн, өзү үчүн жакшылык. Эгерде мусулманга бир кубаныч келсе, ал шүгүр кылат, топук кылат. Бул ошондо ал үчүн жакшы. Ал эми башына бир кыйынчылык, оорчулук, мүшкүл келгенде ал сабыр кылат. Бул да ал үчүн жакшылык болуп иштейт деп айтылат. Деп эми ушул хадисти, жана мисалдарды жанагы дааватчы балдар тиги жана Азаматка айтып атат да. Сен капа болбо, сен нөлгө түштүм дебе, сен жок болдум дебе деп ушундай нерселерди айтып атат. Сен дагы жашоого наалыганыңды, нааразы болгонуңду токтот, сабыр кыл, каталарыңды анализде. Бул кыйынчылык, бул оорчулук, бул мүшкүл период сага бир акылдуу болууга, кимдин ким экенин, кандай кырдаалдын кандай экендигин билүүгө
bir мүмкүнчүлүк болуп берди. Аллах сага бул нерсени жөн берген жок. Сен күч топто, жана дарактардай болуп, тамырыңа күч топто. Бирок жаз сөзсүз келет дегенде ушундай дааватты айтып, достору жанагы чөгүп турган азаматка ушундай кеңеш бериптир, насаат айтышыптыр. Анан ал азамат баарын түшүнүп, наалыганды токтотуп, издене баштайт. Китептерди окуй баштайт, адабий китептерди, диний китептерди, YouTube'дан жанагындай диний баяндарды көрө баштайт, мотивационный китептерди да окуй баштайт. Анан жаңы бир өнөрлөрдү үйрөнөт. Жөнөкөй бир карапайым жумуштарды дагы мен ушуну мен иштейинби дебестен кадимкидей ылгабай иштей баштайт. Эң башкысы ичиндеги текебирликти, менменсүүнүн өлтүрүп, кибир деп коет го. Кибирди өлтүрүп, адамдарга башкача жылуу карай баштайт. Анан арадан убакыт өтөт, мезгил өтөт. Азыр мен билгенен ал жигит, ошол азамат деп койдук го биз. Ошол жигит кайрадан бутуна турду. Бирок азыркы азамат бул мурункудай чалчаңдаган, менменсиген, дардаңдаган, баягы көпкөн бизнесмен жигит эмес. Ал азыр ар бир өзүнүн кичинекей ийгилигине шүгүр деп шүгүр кылган, ар бир табылган тыйындын кадырын билген, кыйын күндө дагы, жакшы күндө дагы өзүнүн ички жан дүйнөсүндөгү тынчтыгын, бейпилдигин жоготпогон бир акылман бир жигитке айланды да. Мен байкап жүрөм. Көрдүңүздөрбү? Жашоодогу кара сызык азаматты жок кылып жибериши мүмкүн эле, бирок азамат талкаланган жок. Ал ошол оор кыйынчылык, оор период азаматты жаңы бир деңгээлге, жаңы бир категорияга алып чыкты. Ошон үчүн кадырлуу көрүүчүлөрүм, жакшыларым, жакшы адамдарым, мен сөзүмдүн ушу акырында сиздерге жеткирейин, силер билсин деген эң башкы менин кеңешим ушул. Эми мындай да, мен бирөөгө буларды айтуу менен өзүм билип алып, мен эле билип, башкалары билбей айтып аткан жокмун. Мен ошол тигил китептен окуйм, тигил видеодон көрөм. Силер башыңардан өткөрүп эле койгон нерсени чогуу түшүнүп атабыз да. Балким мен түшүнбөй жүргөн нерсени өзүмө кайра айтып берип атам. Ошон үчүн мындай кыйын болуп ушу акыл айтып атат деп түшүнбөсөңүздөр. Баарыбыз эле турмушта өйдө ылдыйды мындай окшош эле көрөбүз. Бирок ар кайсы периодта, ар кайсы убакытта баарыбыз кээде кыйналабыз, баарыбыз кээде боп кеткен учурларыбыз болот. Ошон үчүн менин мындай башкы түшүнөлү, чогуу биз билген, баарыбыз эле билген нерселер дагы бир эстеп койбойлу деген нерсе ушул. Жашоо бул түп-түз мелмилдеген сызык эмес. Жашоо бул баягы ооруканаларда жанагы чыйк деп турган жанагы мындай жүрөктүн кагышын текшерип турган баягы кардиограмма бар го. Жашоо ошол кардиограммага окшош. Ал сөзсүз түрдө өйдө төмөн болуп турат. Өйдө төмөн болуп өтүп турат да. Эгер ошол сызык, ошол кардиограмма түз болуп эле сызык болуп калса, бул эмне? Бул жансыздыктын, бул өлүмдүн белгиси. Демек, сиздин жашооңуздагы өйдө төмөн болуулар бул сиздин тирүү экениңиздин, сиздин өсүп жатканыңыздын далили. Эгерде сиз азыркы учурда, ушул азыркы акыбалда, ушул видеону көрүп аткан учурда сиз бир оорчулукка, кыйынчылыкка кабылып турган учуруңуз болсо, сиздин өмүрүңүздө бир кара сызыктар болуп аткан болсо, сиз ошону ошондой кабыл билиңиз. Сиз тагдырга наалыбаңыз, жараткандын ошо буйруп койгон жазмышына наалыбаңыз. Ал кыйынчылык периодду сиз бул менин жашоомдун кыш айы. Бул мага келген убактылуу түн. Бул нерселер сөзсүз өтөт.
Kıştan keyin jaz gelet. Tünden keyin taň atat dep biliňiz. Özüňizge özüňiz uşintiп aýtyňyz. Siz içki düýnüňizdi tazalaňyz. Anan jön ele bul ötüp ketet da bul gün menen tün eken, anan tege kış menen jay eken dep koýboston oşogo murdagy bir tajrybaňyzdy garap, katalaryňyzdy bir garap çygyňyz. Siz tamyryňyzga güç topdoňuz. Bilim alyňyz, ilim alyňyz. Ikra dep goýatga. Ilim al, bilim al dese bir gana Kur'an, hadis emes, başka toltura jaratgandyň jaratyp koýgan ilimi, bilimleri bar. Oşonu goşa alyňyz. Aýtor güç toptoy beriňiz, energiýa topdoňuz ar tarapdan. Antkeni adyr kışdy başyňyzdan ötkürüp atgan bolsaňyz ýaşaňyzda, jaz gelgenge daýar boluňuz. Adyr ýaşaňyzda tün bolup atgan bolsa, sözsüz taň atat. Oşol taň atkanga daýar boluňuz. Jakşy bir ilim bilim menen, jakşy tajryba menen, jakşy bir bayagy kemçiliklerden, kataçlyklardan özüňizge topdogan bir jakşy bir özüňizden bir munday bagažyňyz menen daýar boluňuz. Gele turgan jazga dagы, gele turgan ata turgan taňga dagы. Эгерде hazırkı uşul videonu görüp atkan uçurda sizde bari sopsonun bolup atkan bolsa, siz jaşoonun kara sızıgında emes, ak sızıgında baratkan bolsoňuz, temele bop ketken uçuruňuzdun bir doğranyn sürüp atkan bolsoňuz, maşineňizde dese maşinenin türü, kımbaty, ança-munça kişi minbey turgan maşinelerdi minip, üýlörüňiz temele akyrkı bayagy modadagy, trenddegi bir remont menen jasalgan, ukmuş, Evropada da kanday, Amerikada da kanday üy jok, oşondoy üýlerde jaşap atgan bolsoňuz, biznesiniz temele çalkalap jatsaňyz dagы özünden özüle jay-jaýyna düşüp ketip atgan bolsa, kıskası hazır bop ketken uçurda uşul videonu görüp atgan bolsoňuz, anda siz munday şükür kılıňyz. Öte jupunu jönököy boluňuz. Hiç kaçan adamdardy kemsintpeňiz. Paska urbaňyz. Sen kumurskasyň men degen supermen debeňiz. Anan akçam bar, baylygym bar gerek bolsa dep aşykça tiyaka biyaka beýçeki ısrap kılıp çaşpaňyz. Beýmani çaşpaňyz. Antkeni gelечектеги aldydagy boluuçu, mümkün bolgon özgörүүлөрgө мындай материалдык жактан дагы, руханий жактан дагы өзүңүздүн коруңузду, запасыңызды даярдап туруңуз. Миң болуп кеткен учурда дагы. Анткени биз жашоодогу өйдө төмөн, ак кара, күн жана түн, ошол нерселерди, ошол мыйзамды биз өзгөртө албайбыз. Бирок ошол өйдө төмөн толкун, жашоодогу толкундардын üstünde bulap ketpey, janagı surfing dep koýat go. Oşol surfing tepkende tuura süzgöndü öýrensek bolat eken. Bar özgöröt. Azyr kembagalsızby? Bul da ötöt. Azyr baýsızby? Al da ötöt. Urmatly dostlar. Uşul nerseni mындай kan janybызга siňirip, özübüzdün insan ekenibizdi biz özübüzden özübüz kıyın bolup, özübüz kembagal bolup jaratylbaganybızdy bar jaratgandan, anan jaratgan bul dүйnөгө ornotup koygon mыйзамдан göz karandy ekendигин, oşul mыйзамдын özügün түшүnüp jaşaş kerekdigin aňdap bilip jaşaýly. Şunu menen bugünkü bizden uşul çoğu түшүnölü degen dolborubuzdu jyntyktaýbız. Bugünkü çıgarılışını jyntyktaýbız. Birok mende bir suroo payda boldu da, suroo bergim kelip atat. Hazır siz jaşoňuzdun kayсы mezgilindesiz?
Жашооңузда азыр ак сызыкпы же кара сызыкпы? Жашооңузда азыр жазбы же кышпы? Күнбү же түнбү? Сиздин жашооңузда ушундай кескин өзгөрүүлөр болду беле? Ушул багытта бир ой бөлүшүп, анан комментарийге дагы бир ойлорду, пикирлерди жазыңыздар. Бул видеону көрүп коюу менен эле эмес, кээ бирөөлөр бар экен атайын ушул комментарийлерди окуу үчүн киришет. Комментарийлер балким кайсыдыр бир адамдын жашоосун өзгөртө коет экен жакшы жагына. Ошон үчүн ой бөлүшөлү, комментарий жазышалы. Анткени ар бир ушул жазылган комментарийди, пикирди өзүм окуп чыгам. Өзүм ушундай насааттарды айтып аткан менен ошол комментарийлерден дагы сабак алам. Албетте жакшы жазылган, жакшы маанидеги жазылган комментарийлерден. Анан ар кандай адепсиз, тартипсиз, уят сөздөр менен жазылган, мындай кычып, адамдын көңүлүн мындай калтырып, көңүлүн өчүрүп жазылган комментарий болот экен. Эми аларды байкабаганга аракет кылам. Колдон келсе өтө орой комментарийлерди өчүргөнгө аракет кылам. Анан сөзсүз түрдө мүмкүн болсо каналыма катталып, лайк басыңыздар, мондай деген белгини. Анан көпчүлүгүңүздөр мындай каналга катталбай эле көрөт экенсиздер. Каналга катталсаңыз, бул ушуга окшогон видеолорду башкаларга мындайча айтканда көрсөтүү мүмкүнчүлүгү YouTube'да кеңири ачылат экен. Ошон үчүн мен түшүнбөйт элем, каналга катталыңыз деп эмне деп айтып берет десе, көрсө аны мындай бир чындап эле түпкү функциясында мындай бир көп элдер көрсүн, көп элдерге жетсин деген бир маани бар экен. Ошон үчүн каналга катталып коюңуздар. Сураныч башка билбегендер болсо, ушул каналга кантип катталууну да билбейт экен да эми. Билбесе билбейт да, мен деле көп билбеген нерселерим бар. Ошо билбегендерге билгизип, балким мүмкүнчүлүк болсо өзүңүз жардам берип каналга катталтып койсоңуз, жакындарыңызды, досторуңузду, туугандарыңызды дегендей. Анан анткени бул видеону азыр ушул кыйналып турган же болбосо тим эле боп кеткен, ийгиликке мас болуп көп турган бир жакындарыңызга дагы жөнөтүп койсоңуз, алардын дагы мындай таразалаганга, ойлонгонго бир шансы, мүмкүнчүлүгү болсун дегеним да. Алардын дагы мындай көзү ачылсын, мындай көзүндө бир парда турган болсо, кечке эле ушул мен кыйналып беремби, менин жашоом ушундай болобу деп баягы Аллахтан үмүтүн үзөйүн деп жүргөндөр болсо, же болбосо мен акчам көп, мен баймын, мен каалаганымды кылам деп ушундай көп турган бир жигит кыздар болсо, кишилер болсо, инсандар болсо, ошолор ушул мен айткан ушул чыгарылыштагы бир маанини бир түшүнсүн деген ак ниетим да. Ошол ак ниетимди мындай колдоп бөлүшүп койсоңуздар, катталыңыздар, лайк дегенди белгини сөзсүз басыңыздар. Кайрадан жолугушканча аман болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.